1162 жылы дүйнөгө колуна уйган кан кармаган бала жарык көрөт. Бул атактуулуктун белгиси эле. Бул балага атактуу колбашчы, хандардын ханы жана көчмөндөрдүн данкын ааламга тааныта турганы маңдайына жазылган эле. Ооба, бул Чыңгыз хан. Төрөлгөндөгү аты Темуджин. Ал дүйнө тарыхын өзгөртөт. Анын ичинде кыргыз тарыхын да өзгөртөт. Кыргыз жана монгол уруулары көптөгөн согуштарды, союздарды, ассимиляцияларды жана орун которуштурууларды башынан көп өткөрдү. 1206-1207 жылдары Темуджин Энесайдагы кыргыздарды жана башка Сибирдеги элдерди багындырат. Өзүнүн Жеңгиз хан деп жарыялайт. Бул түрк тилдеринде жеңилгиз дегенди билдирет. Бүт дүйнө жүзү аны ушул ысым менен билип калат. Арадан 10 жыл өткөндөн кийин 1218 жылы Энесай кыргыздары көтөрүлүшкө чыгышат. Чыңгыз хан аны басууга өзүнүн улуу уулу Жучини жиберет. Жучи кыргызча жоочу, душманды жок кылуучу демек. Чыңгыз хан көтөрүлүштү баскандан кийин кыргыздардын бир бөлүгүн Монголияга, бир бөлүгүн Кытайга көчүрөт. Кыргыздардын дагы бир жолу жер которуусу Чыңгыз хандын неберелери Хубилай менен Хайдунун ортосундагы тирешүүнүн учуруна туура келди. Хубилай Кытай менен Монголияны башкарып турган хан болгон. Хайду болсо анын бийлигин талаша баштайт. Алардын тирешүүсүнүн туу чокусу 1269 жылы Чагатай менен Угедей улустары талас өрөөнүндө курултай өткөргөндө болот. Курултайда Хайду өзүн хан деп жарыялайт. Орто Азияда Борборут Тарскент болгон өзүнүн өлкөсүн түзөт. Тарскент азыркы Бишкектин жанындагы Кара Жыгач жана Көкжар конуштарынын ортосунда жайгашкан. Ушул эле учурда кыргыздар Энесайда дагы бир ирет монголдорго каршы көтөрүлүшкө чыгышат. Хайду кыргыздар менен келишим түзүп, жардамга аскерлерин жөнөтөт. 1293 жылы Хубилай кыргыздардын Энесайдагы негизги күчтөрүн талкалагандан кийин Чыңгыз хан буга чейин жасагандай кыргыздарды ар кайсы аймактарга көчүрүүгө буйрук берет. Алтай менен Энесайдан өз алдынча көчкөн кыргыздарга Хайду жардам көрсөтөт. Чыңгыз хан менен Хубилай тарабынан күчкө салып көчүргөн кыргыздардын уруулары монгол менен кытайлардын арасына сиңип жок болушту. Хайду хандын негизги күчүн түзгөн монгол уруулары менен бирге Орто Азияга көчкөн кыргыз уруулардан азыркы кыргыз эли калыптанган.